Бул илгертеден калганда. Жо муну оңдай албайсызбы? Оңдай албайбыз го дейм. Атасы өлүп атса, например, 2-ден 3-төн жылкы союп, элге тамак берип, анан анысы аз келген сипти устакан көтөрүп кетмей бар, таарынып кетмей бар. Мен аябай проблемам көп, аке. Могу мени тургузбай могул жерде. Жаңы мэр болуп алып, кубалап атат. Мен карапайым элмин да, баке. Турган меселе го, бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Мен деле ошого каршымын да. Бисмиллах деп баштадык. Мына буюрса той маарекелер, маркумду узатуу боюнча ошол Кара Балта шаарынын Борбордук базарындабыз. Эми бирөө чүрүк капында Кыргызстандын боюнча элдин пикирин жаратып, анан ошону бир өкмөткө, президентке сунуштайбыз деген ниеттер бар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Таксыр кандайсыз? Жакшы, шүгүр, алхамдулилла. Мына биз өзүмдүн демилген менен бүт Кыргызстанды төрө кыдырайын деп чыктым да. Кандай ниетиңиз бар? Надо сейчас. Минуточку можно? Той маркумду узатуу боюнча кандай чектөөлөрдү киргизиш керек же туура эле болуп атат деп ойлойсузбу? Жок, тур эмес, Кудай кааласа азайтыш керек. Тойлорду кандай болсо деп ойлойсуз? Тойлор энди динге жараша, мындай музыка, кафе жок, үйдө эле өтсө дейм да. Мен чыныгы оюм ошо. Азыр эми жылкыларды союп, баягы Ачыкча эле сарттоо дейм. Тиригиде сойбой, өлгөндө сойгондун пайдасы азыраак го дейм. Тиригиде союш керек го дейм жылкыларды. кыскасы чектөө коюш керек деген ниеттесиз, а? Рахмат. Саламатсыздарбы эжелер, жакшысыздарбы? Бизде мына Кыргызстанда аябай көп чыгымдар бар да эже. Эжеге тойлор, бай маркумду узатуу, сиздерде кандай? Сиз Кара Балтадан болосузбу? Ушул жактан эле болом. Баягы тойлордо эмеде жанагы жылкыларды союп атпайбы? Маркумду узатууларды. Ошого кандай карайсыз? Билбейм, элдин эмесине Жок, элмесе муну жолго салыш керек да. кыйналып атпайбы азыр. Кыйналып атат да. Заман. Негизи каршысыз. Аябай каршы. Каршымын да, айтсам да, кээрилер эл болгондон ар кандай болот да. Анан ошон Бир калпка салып коюш керек деп ойлойсузбу? салса жакшы эле болмок. Чыгымды азайтып. Рахмат. Той менен маркумду узатууну жолго салайлы деп бүт Кыргызстан боюнча айланып жүрөбүз. YouTube каналдардан көрөсүздөр. Муну баягы өкмөткө, ушул башчыларга, президентке сунуштайбыз, спикерге. Сиздин оюңуз кандай? Мына маркумду узатканда баягы союлуп бул жакта өкүрүп турса, каражаттар кетип, ал кыйналып атабы, жыргап атабы, иши жок да. Кандай оюңуз бар? Биринчи маркумду узатуу боюнча айтсаңыз. Узатуу боюнча эч кандай каражаттын кереги жок, башчатачы. Жылкы союп атышпайбы? Бир жылкы сойсо, башкалары 2 жылкы союп атат. Бирөөнүн колунда бары бар, колунда жогу бар. Зачем антип союп? Сойбош керек эч качан. Тойлорду кандай ойлойсуз? Тойлорду да слишком акча болуп атат азыр. Акчасы көп, слишком көп кылып атат. Акчасы жок, атаңды ашып, теңелем деп кредит алып, кандай кыйналып отурат. Кредитке алып беришип азыр мен башканы эле айтпай эле коеюн, мен өзүм эле туугандарым. Ушуну чектеш керек дейсизби негизи? Чектеш керек байке. Ашыкча, слишком. Андай кылбаш керек. Кандай ойлоруңуз бар? Мен аябай проблемам көп, байке. Могу мени тургузбай могул жерде. Жаңы мэр болуп алып, кубалап атат. Мен карапайым элмин да, байке. Мен эли товар алып, материал алып соода кылып атам. Карызым ашып кетти, чачыман көп даже, чынын айтсамчы. Могу фруктылар чирип кетет, байке. Бул веш эмес, илип койгонго тура бергидей. Мени күнүгө келип мына мэриядан кубалап атат. Мэрия биринчи очередь больницаны оңдосун, жолду оңдосун, туурабы? Оңдоло турган нерсе карапайым элге тийишпесин. Анан убактысы келгенде оңдосо жарашат. Жок, анан акылдуу мэр болсо, элге келип түшүндүрбөйбү? Элим, мен сизге бул жакта место берейин. Ошол жерге баргыла, мына жолдо мен кыйналып, бул жерде жыргагандан турган жок. Мына үстүмөн кар түшөт кышында. Анан суук могул жер, күнүгө сквозняк. Ушул жерде канча 5-6 жылдан бери соода кылам. Эми кече келип алып кубалап атат. Жигиттерин жибин өтөт. Товарың алып кетем дейт, тачкаңды алып кетем, таразаңды алып кетем. Алар менен акысы жок алып кеткенге, мен товарым да бул. Рахмат эжеке. Эми бул тротуар болуп калат экен, анан бирок шарт түзсүн деңиз биринчи, а? Биринчи шарт түзүп берсин. Эми ар бир адамда көйгөй бар, сабыр кыласыздар, өз жашоо күрөш.
Анан Ошончо реально чечиш керек да. ушул мэр элге жакыныраак болуп жолугуба элдин да пикир менен укса Биринчи элди уксун. деген ниетиңиз бар экен. Элди кайгай Көйгөйүн. Рахмат эжеке. Маркумду узатуудагы чыгымдар ошого кандай карайсыз? Чектөө киргизиш керекпи? Эмне оюңуз бар ушул жөнүндө? Аябай терс карайм. Анткенде энди өлгөн болгондо аябай көп расход болуп атпайбы. А биякта атасы өлүп атса, например, 2ден 3төн жылкы союп элге тамак берип, анан ансыз келген сиптии устакан көтөрүп кетмейби, таарынып кетмейби. Башка улуттарда, башка мамлекеттерде андай жок. А бизде өлүм болуп атса да жоготуу казак менен кыргыздар жоготуу болуп атса, бияктан аябай чыгымдарды кылышат, карызга батышат. Анан ошо менен оңолбойт, жашоосу оңолбойт ошон үчүн. Негизи кыргызга вечный эле акча жетпейт да. Туура эмес жашагандан деп ойлойсузбу ошол? Абдан туура эмес жашагандан. Сиз негизи тойлорго кошумча кошосузбу? Кошобуз, айла жок, элден чыкмак белек депчи. Бирок ошол нерсени токтотуш керек, анткени аябагандай ысырапкорчулук. Ысырапкорчулук, мактаныч, атаандашуу, жок киши бар кишиге тең эл той берет, ашыкча 400 адам чакырып эмне кереги бар? Аны менен качпайт. Эң жакын адамдарын чакырып эле бир 50 кишиге өткөзүп койсо болот да. Бир койсо эле. Илгери бир айылга бир эле кой союлуп жетчи да. Аны пакет кылып көтөрүп кетип отур, анын баары жөн эле чыгымда. Кудайга жакпаган иш, например, араб өлкөлөрүндө бир тарелкага тамак салсаң, ошону түгөтө жеш керек экен. Аны түгөтпөй сен калтырып койсоң, значит, ошол тамак бышканга чейин канча адам эмгек кылган. Канча адам ошо үрөндү өндүрүп, тигип, өстүрүп, ошол бышып келген тамакка чейин канча адамдын эмгеги кетти. Ошону сыйлаш керек да. Анын пакетке төгүп, эртең помойго итке берген эмне кереги бар? Эң туура айттыңыз. Буюрса ушул Тайм маалымат каналынан көрөсүздөр, жакында чыгат, бүт Кыргызстанды кыдырабыз. Пикириңиздерди билдирип, комментарий жазып, колдоңуздар. Президент, өкмөт, ушул жогорку кеңеш кабыл алып, ушул мыйзамды буюрса кабыл алайын деп артынан түштүк да. Аман болуңуз. Рахмат. Биз абдан маанилүү бир пикир сурап жүрөбүз да, Кыргызстан боюнча айланып. Мынау той маарекелер, анан маркумду узатууда чыгымдарга кандай карайсыз? Же туура эле болуп атат дейсизби? Негизи той өткөргөнсүзбү? Өткөзө элекмин. Өткөзө элесиз. Өткөзөдөн оюңуз барбы? Бар эми балам үйлөнсө го. Үйлөнсө, бирок 500 адам чакырып, жылкы союп, анан сизге кошот да элдерчи. Кайра ошону кошкон акчаны таркатасыз да 5-10 жылчы. Ушул туура деп ойлойсузбу? Эми ошого көнүп калганбыз да. Ушуну жолго салып койсо эл көнөбү? Көнөт го. Өйдө жак салып койсо. Чектесе болот. Чектеп, мыйзам чыгарып, указ чыгарса, эл көнөт да буюрса. Көнөт. Сенчи карындашым, ЗАГС көйнө кийишим керек дейт да кыздардын бардыгы. Исламий кылып жөн эле никени кыйып үйдөн алып чыгып кетсе. Ошого кандай карайсың? Же сөзсүз ЗАГСка чыгыш керекпи? Сиз да эми улуу муундардын өкүлүнө киресиз да. Анан бизде могу кыргыздарда салт болуп калды да, салт дедик, бирок бул салт эмес да. Мисалы үчүн орустарда баягы сороковой дейт, годовщина дейт, жылдык, 43-лүк, бейшембилик деп өткөрүп атышат да, чыгымдар аябай көп. Ушуга көз карашыңыз кандай? Негизи туура эмес дачы. Баягы илгерки салтты бүт эле таштап коюп эле туура эмес жасап атышат. Илгери өлдү дегенде койчу, койгондон кийин 3 күндөн кийин 3 жылдык өткөрчү. Андан кийин 7 күндөн кийин 7 жылдык өткөрчү. Анан 40 жылдык өткөрчү. Анан жылдыгын өткөрчү. Ошону менен жыйыштырчу. Анан азыр өлгөндө эле тасмалда бирок буш кылып атышат. Ысырапкорчулук да. Ошол 3-лүк, 40-тык, жылдык дегенден бүт баарын жоюш керек да, менин оюмча. Сиз кандай дейсиз? Эми ал Жөн эле чыгым да. чыгым азыр өтө өлгөн эле чыгым болуп калып атат. Ошо көз өткөндө жылкы союштун кереги жок деп ойлойсузбу, мал союштун? Билбейм, бир ал каныбызга сиңип калган да. Муну оңдосо болбойбу? Болот бошко. Тартипке салса болбойбу? Болот да. Муну президент, муну өкмөттөгүлөр жолго сала албайт деп ойлойсузбу? Салышы мүмкүн, эгер жалпы эл киришсе. Мен ушу жалпы Кыргызстан боюнча айланып сурамжылоо кылып атам да. А тойлорго көз карашыңыз кандай? Тойлордуку деле өтө ысырапкорчулук. Өтө ысырапкорчулук. 12 чейин тамак жейбиз. Азыраак эле жеш керек, азыраак тасмалар асаш керек. Азыр бар болуп эле төгүп чачып атышат. Ысырап кой. Илгери борсок жасап 2 жерге кант коюп эле той өткөрүбөрчү, азыр быкмырдай. Кыргызстан боюнча айланып жүрөбүз да, кыдырыпчы. Мына бул кыргыздарда тойлорду өткөрүп атышат, анан маркумду узатып атышат, чыгымдар болуп атат. Ушуга көз карашыңыз кандай? Азайтыш керекпи же ушундай кете берсинби жашообуз? Азайтыш керек го дейм. Менин оюмча азайтыш керек. Кандай оюңуз бар?
Азайтса жакшы эле болмок Азайтып, мынау көз өткөндө, бирөөнүн көзү өтсө, ошо жылкы сойгондор 100% токтотуш керек деп ойлойсузбу? Исламда кандай болсо ушундай жасасак туура болобу? бул илгертеден калганда Жок, муну оңдой албайсызбы? мындай албайбыз го дейм. Мен оңдоп коем, 10 күндө тартипке келтирип коем. Акылым да, күчүм да, эрким да жетет да. Муну мыйзамдаштырыш керек, же указ чыгарыш керек. 200 000 штраф кылып койсо, ордуна келет. Же 200 000 төлөп өткөрөсүз тойду? Жок. Жолго салып койсо болот да. Көрбөй эле жакшы болот. Рахмат. Сиздин кандай ойлоруңуз бар? Той маркумду узатуу боюнча. Эми бир аз азайтыш керек, конечно. Көп эмес да, мындай чени менен кылыш керек да. Анан эми баягы совсем эле эчтеке кылбай койгонго болбойт го. Эми качан биз өнүгөбүз, биз өнүккөнбүз да, ысырапкерчилик аябай болуп атат. Ушуга негиз туурабы? Жок, кээ бир жери туура эмес, туура эмес. Кээ бир жери нормальный эле баягы. 10% туура эмес болуп атат го. Жок, 50% туура эмес го. 50% эми баягы баары бир баягы бизде болот да. Буюрса жолго салса, эл көнөт да буюрса. Бара эметсе көнөт. Рахмат. Силердин оюңар кандай? Той маркумду узатуу боюнча чыгымдарга. Кыскартыш керекпи же жакшы элеби? Кыскартыш керек да, конечно, жөн эле чыгым болот да. Эл өзү кыйналып атса, ого эле кыйналып. Эл кыйналып атабы же жалкоолукпу? Жалкоолук эмес, эл кыйналып атат. Затраты көп кылып атабыз, ошон үчүн кыйналып атабыз да. Иштебей эле расход болуп атат да, туурабы? Жумуш кылбай эле расход. Кредит да. Иштебей эле кредитке малынып атат баары эле. Саламатсызбы эжекелер? Биз мына Кыргызстан боюнча айланып жүрөбүз да, өзүм демилген менен той ана маркумду узатуу боюнчачы ушуларды тартипке салышыбыз керек да. Кандай карайсыздар? Негизи чыгымдар көп болуп атабы же бирөөнүн көзү өтүп кетсе жылкы сойгон туурабы? Эжеке. Сиз кандай дейсиз? Билбейм аны. Оюңуз жокпу? Өзүнүн возможностуна карайт да, ар ким. Көп атаңдашуу болуп атпайбы? Аны айта албайм. Оюңуз жок экен да, такыр эле. Тойлорго кошосузбу? Кандай? Тойлорго кошумча кошосузбу? Кошобуз, конечно. Өзүңүз той кылгансызбы? Жок, той кылгам. Эмнеге кошосуз? Өзү исламды түшүнбөгөндөн болуп аткан жокпу? Кыйналганыбыз? Билбейм, эми кыйналсак деле барып кошуп атпайбызбы? Эл эмне дейт деп, Эл эмне дейт деп. Элдин агымы менен эле барып атпайбызбы? Кандай болот деп. Сиздин кандай оюңуз бар? Жокпу оюңуз? Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Нан канчадан, байке? Ака дейми же? Ака десеңиз эле тартпай койчу. Мен мынау чыгымдар боюнча сакалыңыз бар экен, динде жашайт деп сизге кайрылып атам. Мынау көз өткөндөрдө, маркумду узатууда чыгымдарга кандай көз карашыңыз бар? Эмне кылыш керек? Эми дин шарият боюнча адамга зыян келбей турган кылып жашасак жакшы. Жылкы сойылганы кандай дейсем, ушу кыйналып аткан үй бүлөлөр бай болсо деле туура эмеспи деп ойлойм да. Туура эмес. Башка жака чыгым кыла берсин жылкысын. Жолдордо оңдойт. Тойлор боюнча кандай көз карашыңыз бар? Тойлордо эми кылса болот чеги менен. Эл жараша ар кимдин. Анда кылса атаңдашуу болуп токтобой атат да. Бирде кылып койсо болобу? 100 коноктон ашык чакырбайсың, бир кой соесуң. 2ден ашык тамак тартылбайт. Киргиз койсо деле болот эми. Бизге азыр элге чектөө деле жакшы болот. Чектөө болсо эл кабыл алабы? Эми көндүрсө болот го, жумшактап, акырын, катуу кылбай. Анан штраф кылып койсо эгер чектөөдөн ашып кетсе кандай болот? 100 000, 200 000 штраф. Жагдайга жараша көрүш керек да эми. Акылдашып. Көндүрсө болот эми акырын. Наныңызга берекесин берсин. Мейли, рахмат. Биз бүт Кыргызстан боюнча айланып кыдырып жүрөбүз. Мынау тойлор, ашыкча чыгымдар, маркумду узатууда ушуну жолго салайлы деген ниетибиз бар да. Негизи кандай ойлойсуз ушу маркумду узатуу же тойлор боюнча кандай көз караштасыз? Эми ашкер эле ысырап да. Ысырап эле. Ушуну чектесе бир 100дөн ашык конок чакырбайсың десе той кылса. Эл кабыл алабы? Бир кое союсун, башка ашыкча кылбайсың десе. Эми билем, көпчүлүк ар кандай болот экен, баардык нерсе эле убагында болбойт да. Аз менен келет да. Эми 30 жылдан бери ушинтип келет атабыз да. 30 жыл эмес. Азыр кичине тыйылып келатат да. Ушуну мыйзам менен тыйса кандай болот эле? Мыйзамга киргизип койсо эле болмок. Маркумду узатуудагы чыгымдарчы? Чыгымдарды ашкере чыгымды азайтса болот. Ушу сой кыйнабай да. Эми таза сойбой кое албайсың. Биз каныбызга сиңип калган. Жок, муну өзгөртсө болот. Ошол сойсун. Бирок жана сырттан алыстан келгендер бар. Ошолор баягы жол жүрүп келет, чарчайт, чалыгат, ошолорго баягы тамак аш кылып берсе болот. Анан жана айылда база эле отуруп эле ичкендер көп эле да. Эми ошолорду азайтса болот, конечно. Рахмат пикириңизге. Маркумду узатуу, ушуга кандай көз карашыңыз бар? Эми кичине кыскартылса да жакшы болот да, элге. Кыскартыш керек деп ойлойсузбу?
Өзүңүз эмне жумуш кыласыз? Өзүм айылда эле. Айылда. Карабалтадансыздар? Карабал. Негизи баягы көз өтүп кетсе жылкы союп атпайбы? 100 миң, 150 миң акча кетип атат. Сиз бир айда үй бүлөлүк бюджетиңиз канча расход кетет сизде? 10-15 миң кетет да. 15 миң питанияга эле ошончо. Тойго барсаңыз күзүндөсү канча кетет? Ой, айтпа. Көп кетет. Карыз болуп каласыз. Ошо туура эмес жашагандан деп ойлойсузбу? Туура эмес, конечно. Чектеш керек, а? Конечно, чектеш керек. Рахмат. Апа саламатсызбы? Биз бир карап коесузбу бир мүнөткө? Жо шашсаңыз дагы. Той менен маркумду узатууда баягы чыгымдар ашыкчачы, өтө азыр ысырапкер болуп атпайбы? Элдин пикири бир болуп атат. Ушуну чектөө кылса кандай болот деп ойлойсуз? Кандай кылса жакшы болот эле? Менин оюмча туура эле болуш керек. Эмнеге? Чектөө кылса, чектөөнү киргизсе. Азайтыш керек деп ойлойсуз? Азайтыш керек деп ойлойм. Мен деле ошолорго кошулам. 400-500 конок чакырып кыйналып атат дейлер, атаңдаш. Кандай дейсиз шуну? Эми кедей менен байдын айырмачылыгы бар да. Жо, негизи ошону кыла алат, кээ бирөөнүн колунан келбейт. Анын атаңдашуу болот. Атаңдашуу туура эмес. Ар ким өзүнүн алымына жараша. Мыйзам чыгарса колдой белеңиз? Колдойм. Рахмат. Саламатсызбы эжеке? Биз бул ашыкта чыгымдар боюнча Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз. Маркумду узатуу, анан тойлор боюнча чектөөгө. Мыйзам чыгарса колдой белеңиз? Колдомокмун. Биринчи очередь колдомокмун. Мына маркумду узатууганда могу жакта жылкы соёт да, бүт эле Кыргызстанда. Ошого көз карашыңыз кандай? Туурабы, туура эмеспи? Туура эмес эле го, бирөөнүн колунда бар, бирөөнүн колунда жок. Мен деле ошого каршымын да. Негизи той кылса 100 конок чакырса болобу эле, бир кой союп элечи. Ой, мен да ошого кошулмокмун, чын эле. Бир койсо, ошондой мыйзам кылып койсо, сонун болмок элдин баарына элечи. Мен да кошулам ошондойго. Саат 5-те той башталып, 9-да бүтсө болобу? Болот да болбогондо. Жок, 5 бир 10го чейин, 9га чейин болот. Сонун болмок да. Рахмат эже. Ассаламу алейкум. Кыргызстан боюнча кыдырып жүрөбүз да, мына той менен маркумду узатуу боюнча, чыгымдар боюнча элдин сурамжылоо жүргүзүп, тойлорду чектеш керекпи, маркумду узатууда баягы чыгымдарды жок кылыш керекпи? Кандай ниетиңиз бар? Жок кылыш керек кой. Азыркы заман мындай болуп атса. Жок, азыр ар бир кыргыздын үйүнө 10 килограммдан алтын болсо деле той кылып жок кылып койгудай да. Негизи чектеш керекпи? Мыйзамды колдойсузбу? Чектеш керек. Туура, колдойм. Да кандай ойлоруңуз бар? Чектеш керек, заман моносу в любом случае чектеш. Заман жакшы го? Эмне болду заман? Заман тек кана жумуш жок. Мына пандемия болуп атат. Элдин баары тең өз оокатын эптеп арабасын тартып жүрөт. Америкада деле өз оокатын кылып атат, Европада деле өз оокатын. Биздегидей эмес. Эжеке, сиздин оюңуз барбы? Той менен маркумду узатууну чектөө боюнча. Бар. Кандай оюңуз бар? Чектөө эле мурункудай кылып өткөрсө болот. Азыр эмне аябай эле бири-бирин элегишүү эле айланайын. Бир союсу 4-5 жылкын бир союшуу эле эметип атпайбы. Андан көрө кичине асастан чектесе болот. Өзүбүзгө экономдосок болот да, антпейбиз да. Биз кыргыздар чогулуп тургандан кийин бир моментте чачып салабыз. Анан кийин жок деп анан отурабыз. Эл көнөбү ушуга? Закон чыгарса. Көнөт. Көнөт, а? Кабыл алат. Эжекелер, саламатсыздарбы, апалар? Мына той менен маркумду узатууда чыгымдар жөнүндө элден сурап жүрөбүз. Сиздин оюңуздарды билсек болобу? Мыйзамга карата муну чектөө зарыл ушун. Бирөөндө бар, бирөөндө жок. Бирөө атаандаштык менен азыр жегенге наны да жок калып атат. Биринен бири ашам деп элечи. Муну чектеп койсо жакшы эле болот эле, бизге да жакшы болот эле. Маркумду узатуудагы чыгымдарчы? Маркумду узатууда чыгымдар ушу ашкере болуп атат да. Өтө ашкере болуп атат. Карыз болуп атат, карызга батып кетип атышат байкуштар. Эмне кыларын билбейт да, бак колунда барлар жасап атат болушунча. Колунда жоктор ошого атаандашам деп кайта сазга батып калат. Ошонун баарын тегиздеп коюш керек, бир тегиз. Койсо эле жакшы болот эле да. Азыр заман ошол эле боюнча адамдардан ыйман, ынсап деген болбой алды да. Өзгөчө чоңдордон. Ошо жагын кичине мыйзамга таяп койсо жакшы болот эле. Эл колдойбу? Эл колдойт. Мен да колдойм. Рахмат эжеке. Рахмат. Ассаламу алейкум. Ар бир адамдын өзүнүн ою бар, максаты бар. Кандайсыңар? Жакшысыңарбы? Улакчы окшойт досум. Мына той менен маркумду узатуу боюнча чыгымдар аябай көп деп 30 жылдан бери айтып келатабыз. Ушуну өзүмдүн демилгем менен, жараткандын колдоосу менен Кыргызстанды кыдырып жүрөм да. Ушуга кандай карайсыңар? Көз караш. Билбейм, братан. Сиз кандай дейсиз? Билем, көнүп калган эмен да. Законго баш ийбейби элдер? Илгертеден калып калганда салт. Бул салт, бул орустардыкы да, годовщина 40 деп, жылдык дегендер.
Бул кыргыздардыкы эмес да, исламда мындай жок. Негизи ушуну чектесе эл кабыл алабы? Сиз кандай дейсиз? Кабыл алат. Кабыл алат. Азыр баарыбыз даяр болуп калышы, баары эле мисалы дин жагынан көп эле сабак алып атышат. Баары эле ошого мисалы баш ийет болуш керек дейм. Акырын. Негизи тура эле нерсе да болчу. Тура эле. Тезирээк жолго салса эл байыйт эле. Сонун болот да. Той ашты кыскартып кичине кредиттер асаят деген. Рахмат. Пикирин билели деп жүрөбүз. Ушуну указ чыгарып же мыйзамдаштырса деген ой. Негизи маркумдун узатууна чыгымдары кандай көз карашыңар? Маркумдун узатууда негизинен шариатка каршы келет да. Каршы келет. Анын негизинен мындай эси колунда бар киши болсо анда берсе болот. Бирок ошого негизи буну именно ошол жанакы өлгөн күндөн 3 күнгө чейин шариатта биздин тыйып салынат да. Даже кошунасынын үйүндө сатканга, той сойгонго болбойт. Потому что мусулмандар баягы Бани Исраилдай болуп ата бабасы кылды деп ага шылтабаш керек да. Балким эски ата бабаны караш керек. Негизи бул Умар Оденин орунда кылышкан экен, бирок алар мындай кылган эмес да, биздикиндей. Карз алып, кредит алып кылган эмес. Тойго көз караш кандай? Тойду пайгамбар саллаллаху алейхи айткан да, могу негизинен калыңды аз берип, эң расходу аз той кылыш керек да. Азыр ошонун айынан азыр көптүк бир туугандар үйлөнүп өлбөй атышат. Анан көп расход кылып туруп даңгырадың куруп той кылышат, бирок ошондон кийин бирок миллион кетип атат, баары бир бат ажырашып атышат. Негизинен эң жакшы ошол цивилизациянын эң точокусу ислам да. Ислам негизинде үйлөнгөнсөн эң жакшы да. Биз ушундай үйлөнгөнбүз. Указ, мыйзамдар кабыл алынса эл колдойбу? Эми жакшы болмок да. Мен колдомокмун ошол жанакы именно ушундай расходдор азайтып, даже могу кортеждерди вообще жок кылып, байлар эле байытып атабыз да. Кедейлер тытынып иштейбиз, карызга акча алабыз, анан бирок ошол эле байлардын ресторанын байытып атабыз, чөнтөгүбүздөгүн баарын кактап берип, өзүбүз мындай карызга отуруп атабыз да. Мен ошого мындай колдойт элем да, эгер ошону даже мыйзамга киргизип, өкмөт ошону даже контролун алса мен колдомокмун да. Мен за элем да лично. Ошол орозо убагында баягы эртең менен ооз жапканда, кечинде ооз ачканда көрөсүңөр, буюрса Тайм маалымат каналынан ушул орозо малынан 1 ай бою бүт жалпы Кыргызстанда ушул сурамжылоо кылабыз да. Буюрса ушуну жолго салайлы деп ниет кылып чыктык. Эң жакшы, Аллах ыраазы болсун. Рахмат, баарыбыздан Алла ыраазы болсун. Рахмат.